жанымда жүргөндөй болот. Бирок эми могул ушул 1 жыл кантип өтүп кеткенин деле билбейм, чындыгын алганда. 1-2 күндө өткөн сыяктуудай сезилди мага. Антип-мынтип мынакей 1 жыл болуп кетиптир. Мына ушул сааттарда саат канча болуп калды? 1 саат 5терде, ушу 5терде 5тен өтүп ушу үзүлгөндө. Акыркы күнүндө эрте менен келсем, эми же өлөр киши ошондой болобу билбейм. Мурда ооруп мындай болуп нөтүп турчу эле. Ошол күнү эмнегедир ушундай көздөрү жайнап, эч качан баламды ошончолук сулуу көргөн эмесмин. Көздөрү жайнап, тим эле беттеринен нур төгүлүп туруптур эрте менен келсем. Эмнеге анан ушундай бир сүйүндүм. Жакшы болуп бараткан экен деп. Анан кетээринде ошонткени мен кайдан билдим. Бир жакшынакай сүйлөп, улам бир нерсени айтып, анан чарчап кеттим, бир пас дем алып алайын деп. Ушу тынбай ар кандай бир немелерди айтып отурду да. Анын атасынын эң кичүү иниси бир аз карап анан үйүнө кетти эле аксыга. Ошону эрте мененден баштап ошо үзүлгөнгө чейин ушу Закир келбеди деп ошону күттү. Эмне айтайын деген эми бир жомок. Кайдан билебиз эмнени айткысы келген. Ошону көп ойлойм. Эмнени айтайын деди экен деп. Анан кийин улам бирөөлөрдү тигил кайда, бул кайда деп сурап атты. Анан бир аз сурап эле чарчап кеттим, бир аз эс алайын деп. Эс алып анан кайра бирөөнү сурап, жакшынакай болуп. Анан кадимкидей эле ошо көрсө боюн түзөп аткан турбайбы? Ушундай жакшы болуп кетип аткандай болгон. Ичимен ушундай кымыңдап сүйүнгөн, жакшы болуп аткан турбайбы? Жакшы болду деп. Анан кийин турам деди. Дем ала албай атам деди. Акыркы сөзү ошол болду. Дем ала албай атам деп. Жүгүрүп кыйкырып ошо врач деп кыйкырдым. Суббота күн болду. Баары түштөн кийин кетип калган экен. Анан кийин дежурный врач реанимацияда болот. Ошол жака чуркап кеттим. Алар келип анан алып кетишти ошо. Колуңуздан үзүлдү. Ооба.